биринчи класска чейин негизи биз уже намаз окучубуз, сүрөлөрдү билчүбүз, апам бизге үйрөткөн, атам үйрөткөн, медреселерде окуганбыз. Анан мектепке биз биринчи класста эле, нолевой класста эле жоолук салынып барсак, бизди директорго чечиштирип салган да. Ал убакта жоолук темасы аябай абсурдный болчу. Жоолук чечип салганбыз. Ошол кезде эле 6 жашымда эле мен бул мектепте 11 класска чейин окубайм, 9 класстан чыгам дагы жоолук салынам деген ниетим ошол 6 жашымда эле болгон да. Ал кичинекей кезимде азыр билбейм, ошондой ой болгон менде ошол нолевой классымда эле. Потом 9 классты бүтүп, акыркы экзаменимди тапшырып, ошол экзамен тапшырып бүткөндөн кийин жоолук салып алгам. Апам атама эч кимге айткан эмесмин, бирок эч ким салынба же салын деп эч ким менен даже мен оюн дагы сураган эмесмин. Кандай карайсыңар? Или менде күмөн болгон эмес, болобу болбойбу деген нерсечи. Жоолук бул парз экенин билген болду. Эч кандай отговорка жок, эч кандай ответ жок. Жүрөктө бар да, жүрөгүң жоолук салынып жүрдү да. Мен милдеттүүмүн деген эле болду, Аллах тааланын приказы. Всё.